Колдонду таза карма. Эң таза кармай турган жериң колтук болуш керек. Өзгөчө жаз, күз, жылуу мезгилдерде эркектердикинен өзгөчө байкалат. Сасык жет. Намазда жакын туруп каласың кээде эркектерге, дос-жарларыңа, туугандарга. Башка учурларда өтө жагымсыз көрүнүштөрдүн бири бул жыпар жыт эмес, сасык жыттын чыгышы. Дайым таза болгонго аракет кылыш. Колтуктун илажы болсо, жолу болсо, чыдасаңыз жуулган эң жакшы, жуулуш керек. Жүн азаят. Жүн терди кармап калат. Бактериялар көбөйөт. Жүн алынганда жыт азыраак чыгат. Же чыкпай дагы калат. Себеби жүн негизги процессти кармап кала турган нерсе. Тазалык оңой сакталат. Жууганда оңой эле жууп кое бересиң. Ашыкча самыны жок, шампуну жок эле таза жүрсөң, ашыкча чыгымдан да калыс болот экенсиң. Тер аз сезилет. Тер бөлүнүшү өзгөрбөсө да, жүн жокто нын бат кургай. Косметикалык жагы айрымдарга эстетикалык жактан жагымдуу көрүнөт экен. Ошо сеп дезодорант деп коет, өзгөчө жигиттер көп колдонот. Дезодорант жана башка химиялык заттар себилген учурда нук жериге, точкасына жетип баргандыктан жүн жоктугуна байланыштуу. Анын дагы пайдасы болот экен. Ар кандай масалар, майларды колдонгон учурда алардын дагы пайдасы болот. Кээ бир зыяндары бар, теринин дүлүгүшү болуп ыктымал. Кээде кычышып, кызарышы мүмкүн. Анан алып аткан учурда же колдонуп аткан учурда ар кандай баягы бритва сыяктуу бирдекелерди колдонгондо, кырган учурда этият болуп колдонуш керек. Кесилиштин, кан чыгыштын башкалардын алдын алыш керек. Ошондуктан урматтуу эркектер, дайым аялдар көпчүлүгү эле ар дайым таза кармайт. Өзгөчө биз эркектерге эскертүү, таза болушубуз керек, таза болушубуз керек. Анан бизде бир нерсе жоголуп кетип атат, бул бутту жылуу сууга салыш. Мен жаштыгымдан эстейм, апам тузга жылуу сууну аралаштырып коюп отургузуп коет эди да. Ошол нерсе азыр жоголуп кетип атат. Азыр Зардалыда деген айыл бар Баткенде. Зардалыга киребеш жерде бекер айран, бекер сүтү менен келиңиз бизге жатып кетиңиз деп элдер кадимгидей күтүп алат. Мурда кыргыздардын бардыгы ошондой эле. Азыр көбүндө жоголгон маданият ошо Зардалы айылында сакталып калган да. Керек болсо күлүчүнү жашап тура бер деп берип кетип калат үйдө. Ушундай красавчик, сонун адамдар ошол жерде сакталып калды. Азыр бизде көпчүлүгү мурда эле мисалы 20 жыл мурда бир комнаталык квартирага бир чейге келсе, тууган урогу, конук кошунасынын үйдө охрана болуп иштеген, охранники семьясы менен келсе дагы батып кетет эле. Азырчы үй 5 комнат, 4 комнат, 120 квадрат метрлик үйлөр, бирок бир тууганы келсе жаман көрөт. Бүгүн үйлөрүбүз кеңейди, бирок жардын үйүнө карарды да. Кичинерде. Кан айланууну жакшыртат. Эгер ыстык сууга сала турган болсоңуз бутуңузду. Суу кан тамырларды кеңейтип, буттагы кан жүрүшүн күчөтөт. Буттун муздагын азайтат, чарчоону басат экен. Чарчоону жана ооруну кетирет. Күн бою көп баскандан кийин, чарчагандан кийин бул бутка чындыгында рахмат айта турган нерсе да. Өзгөчө ооруган учурда эс алдыруучу таасир берет да. Эгер жылуу сууга сала турган болсоңуз, нерв системасын дагы тынчтандырат. Жылуу суу неге банядан кийин өзгөрүп чыгат адам, күлүп чыгып калат. Себеби өзгөрттү да, стресс чыңаюу азаят. Уйку жакшырат. Уктардан мурун жасаса өтө жакшы уктайсың. Жылуу носкини кийип уктасаң. Суук тийгенде жардам берет. Айрыкча мурун бүтүп жатканда, дене калчылдап жатканда, оорунун күчөп кетишин дагы азайтат экен да. Тер деген бутка пайдалуу. Туз же сода кошсо жыт азаят. Терини жумшартат, тазалайт экен. Кандай туура колдонуш маселесинде ыстык сууга бутуңду салып күйүп калба. Муздак сууга салып, суук өткүзүп алба. Кандай орто темп 38-42 градус аласы, өтө кайнак болбосун, өтө муздак болбосун. Убактысы 10 мүнөттөн жогору 20 мүнөткө, жарым саатка чейин. Дагы кааласаңыз кичине кошсоңуз болот. Туз, ромашка, жалпы сода, ошол сыяктуу нерселерди белгиленген өлчөмдө кошуш пайдалуу. Сөзсүз бутту курагатап жылуу носки кийишиңиз керек, байпак кийишиңиз керек. Кээ бир оорусу барлар ошол жылуу сууга карата аллергиясы бар, жана башка булар колдонсо болбойт бул ыкманы. Айтайын дегеним, өзүбүздүн табигый баягы ата-бабаларыбыздан калган кээ бир маданий,
кээ бир өзүгө пайдалуу нерселер бар да. Ошол нерселерди кармап алсак өтө жакшы болот. Ден соолугубузга, өзүбүзгө ычкындырганыбызга.